Ысык Көл облусунун айрым аймактарында сел жүрүп, эгин талаалары зыянга учурады. Кыргызстандын айрым аймактарында нөшөр жаандан кийин тазалоо жана тактоо иштери жүрүп жатат. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 июнда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көлтөр айылындагы жамгыр аралаш мөндүрдүн кесепетинен Көлтөр айылында 23 гектар картошка, 5 гектар арпа, 4 гектар буудай жана 6 гектар беде чөбү айдалган талаалар зыян тартты. Үйлөрдү жана жолдорду суу каптаган жок. Жети Өгүз районунда сел өтүүчү каналдан ашкан суу Барскон, Ак Коргон жана Көгөй айылдарында жалпы 16 үйдүн короосун каптап, бир үйдүн сарайы жарактан чыккан. Сел суусу Көгөй, Ташкоо каналынын 600 метр аралыгын кум шагылга толтуруп, Сугат каналын 50 метрин бузуп кеткен. Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу 3 Терек айыл аймагында каты жааган жаандын кесепетинен Саргата айылында 10 трак үйдүн сарайын, короолорун жана ички чарбалык унаа жолдун 1 чакырымын сел суусу каптаган. Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Коргон айылында жаандан кийин кокту колоттордон келген суу Ош, Баткен, Исфана унаа жолун 327-331 чакырымдарын кум шагылга толтуруп, автоунаалардын өтүүсүнө кыйынчылык жараткан. Бүгүн жол толук тазаланып, ачылды.